Үй бүлөлүк зомбулук боюнча 2020 жылы Ички иштер министрлигине 9025 факты катталып, анын 947си кылмыш катары сотко жөнөтүлгөн. Бул туурасында Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди. Көрсөткүчтөр негизи көбөйгөнү бул турмуштагы реальный фактор. Бул потому что ички иштер органдарына кайрылган баардыгын тең биз каттап, ошонун баарын тең териштирип, иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз да. Бул эми социальный факторлордун бул социальный факторлордун негизинде келип чыгып атат. Сессияда үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралып, баяндамачы депутат Наталья Никитенко соңку убакытта үй бүлөлүк зомбулук чыңалгандыктан аны токтотуш үчүн жазаны күчөтүүнү сунуштады. По семейному насилию очень много. Зомбулук көбөйдү. Учурда бул маселе чыңалып турат. Көптөр латенттүү өңүттү. Негизинен зомбулукту жакынкы туугандар эле көрсөтөт. Со стороны насильника и так далее. Аталган мыйзамда жабырлануучунун тосмо арызына карабай зомбулук көрсөткөндү жазага тартуу каралган. Талкуу учурунда Айнура Аскарова 2020-жылдын 11 айында үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8000ден ашык факты катталып, анын 91,3%-ын аялдар түзөт. Бирок кылмыш иши 324 фактыга гана ачылганын, аялдар жана балдар үчүн кризистик борбор ачууну сунуштады. Ошондой эле мигранттардын балдары бала асырап алуу маселеси көтөрүлүп, мыйзам долбоору экинчи окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Кыргызстандагы үй бүлөлүк зомбулук пандемия маалында чыңалып, андан бир нече аял көз жумганы расмий кабарланган.